Саламатсыздарбы? Алдыңыздарда Сапар агай. Бүгін сіздерге жақсы жаңылығым бар. Спорт менен машыққан инсандын үш жырғалы бар. Бұл жырғалды дүйнөдөгү эч нерсе менен алмаштыра албайсың. Дүйнөдөгү байлыктагы, бийликтагы бұл жыргалды спорттон башка силерге эч ким тарттырбайт. Ошонун биринчи жыргалы. Эрте менен таң эрте туруп, теребел тыптыч уйкуда, сен өзүң стадиондо, же айылыңда, адырларда, же суунун жээгинде жүгүрүп жүрөсүң. 5 километр, 6 километр жүгүрүп келип, атайын көнүгүүлөрдү жасап, машыгып, Кудайга шүгүр этип, bir күндүк жашоого планыңы пландаштырып, бүгүн мындай кылам, эртең мындай кылам деп пландаштырып, жүгүрүп келгенден душка түшүп, өзүң массаж жасап душка чыгып түшкөндөгү рахат эч нерсеге алмаштыргыс. Ба жеткис рахат. Бул спорттун биринчи жыргалы, адамга тартуулаган биринчи жыргалы. Экинчи жыргалы спорттогу адам баласы бул медицинада далилденген күнүгө 5 километр басыш керек деп айтканмын. Көп айтам мен муну. Кечке мал же бош убагыңда 5 километр басып, кыймылдап, көңүлдү сергек кармап, жылмайып, адамдар менен жакшы учурашып, bir адамга да ошо күнү жаман сөз сүйлөбөй, 5 километр басып келип, анан өзүң массаждарды жасап, ниетиңи түз кылып, Кудайга шүгүр эткен адамдын спорттогу экинчи бактысы болот. Үчүнчү бактысы адамдын спорттогу. Муну дагы медицинада далилдеген, адамдын путу слабый болсо, ал адамдын энергиясы болбойт, турмуштагы энергиясы жок болуп кетет. Ошон үчүн дайыма путту атайын көнүгүүлөр менен машыгып, скакалкаларды ойноп, скакалкаларды секирип туруш керек. Себеби медицинада путу слабый адамдар, путундагы мышцалар, алар орукчан болот, анан аз жашайт. Бул чындык. Адамдын күчү анын путунан билинет. Али сандары жогон болуп, тизенин ылдыйындагы булчуңдары чыгып турган инсандарды же спортсмендерди көрөсүздөрбү? Булар көбүнчө волейболисттер, баскетболисттер, көп секиришет да, боксерлор. Ошон үчүн ошого үчүнчү жыргалына күнүгө 20-дан 30-дан 50-ден отуруп тура берип күнүгө кандай тамак жеген келсе ошондой кылып отуруш керек. Отуруп туруп көнүгүүнү 100ге жеткирип, 1000ге жеткирип, 5000ге жеткиргениңде сен үчүнчү бакытты табасың спорттон. Мына спорттун адамга болгон 3 бактысы. Муну силерге эч ким эч качан дүйнөдөгү эч ким бербейт. Муну бир гана спорт берет. Бул чексиз байлык. Саламатта болуңуздар.